кутмандуу ушубак күнүңүздөр менен кадырлуу замандаштар, YouTube каналынын катталуучулары, жалпыңыздарга ысык салам айтып кайрадан кызматымды баштаган мен Аку. 10 мүнөт убактыңызды бөлүп биз менен бирге чечим чыгаруунун ыкмаларын үйрөнүңүз. Чечими жок экен, жүдөттү, өзүнүн ою жок экен деген сыяктуу сөздөрдү укканда адамдын кычыры кайнай түшөт. Качан ой ал чечкиндүү, азамат ал тарс эле чечимин айтат дегенди укканда биз сыймыктанып кубана түшөбүз, Чындыгында чечимди дайыма эле чыгаруу оңой эмес. Мисалы турмушта ар кандай кырдаалдар, ар кандай учурлар болот. Адам чайналат, кыйналат. Мына ошол учурда кандай гана учур болбосун, чечимди кантип чыгарыш керек? Бул тууралуу бүгүнкү биздин темабыз. Андыктан алыстабаңыздар. Достор, эң эле биринчи кезекте бул перфекционизмге жок деп айтыш керек экен. Кызык жери перфекционизм менен чечкинсиздик көп учурда жанаша жүрөт. Тандоо парадоксу китебинин автору Барри Шварц мындай дейт да: тандоолор дээрлик чексиз болгон азыркы дүйнөдө эң жакшы жолду тандоо каалоосу адамдын көңүлүн чөгөрөт. Мыктысын издебей, жетиштүү жакшыны гана издегенге аракет кылыңыз дешкен. Караңызчы. Эң жакшысын тандоого аракет кылуу менен тандоону кийинкиге калтыра баштайбыз. Андыктан кол жеткис идеалдын артынан кууганга аракет кылбай, учурда бар нерсеңиз менен иштеңиз. Бул биринчиси. Кийинки кезектеги экинчи ыкма бул чечимди эртең менен кабыл алуу. Аргентиналык изилдөөчүлөр бар. Бул Мария Жулиана Леоне менен Мариана Сикман бир нече эксперимент жүргүзүп, көпчүлүк адамдар эң туура чечимди эртең менен кабыл алаарын аныкташкан. Эртең менен жумушка баратканда чечим кабыл алыш керек. Тандоо жөндөмү көбүнчө күндүн убактысына жараша да. Эртең менен адамдар чечимди жайыраак кабыл алат, бирок туурараак чечим чыгарышат. Ал эми кечинде биз батыраак чечим чыгарабыз, бирок көп ката кетиребиз. Муну эске алып, жумуштан, үй жумуштарынан жана башка күнүмдүк иштерден чарчай элек учурда, тактап айтканда, эртең менен эң маанилүү чечимдерди кабыл алууга аракет кылыңыз. Идеалында бүгүн сөзсүз кылгыңыз келген иштердин тизмесин түзүп, ошол тизмени күнү бою аткарган оң. Бул экинчиси. Жана үчүнчүсү, башка бирөө чечим чыгарсын. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, өтө көп тандоо эркибизди жоготуп, чечим кабыл алуудан чарчоого алып келет. Бул терминди Принстон университетинин социалдык психологу Рой Баумейстер ойлоп тапкан. Чарчоодон сактанууга жардам берген бир айла бар да. Тандоо жүгүн башка бирөөнүн мойнуна жүктөө. Албетте, маанилүү чечимдерди башкаларга ишенбеш керектечи. Ата-энең мисалы кайда окууну жана ким менен иштөөнү чечкенде бул жакшы эмес. Ал эми майда чүйдө нерсени өзүңүздө убара кылбаш үчүн башкага тапшырып койсо болот. Же болбосо кийим алганы барганда айымдары көбүнчө курбусун ичтип алат го. Табити жакшы, кийимди жакшы туура кийгенде анан кайсынысы жагат экен дейт. Жана тандоону адатка айланат. Тандоону дагы адатка айланса болот. Стив Джобс дайыма бир эле көйнөк жана джинсы шим кийип жүрчү да. Ал буга чейин компаниянын иштеринде тынымсыз чечимдерди кабыл алууга туура келген. Ал эми гардероб тандоого күчүн короткусу келген эмес. Ооба, Марк Цукерберг андан үлгү алат. Сиз дагы ушундай кылсаңыз болот. Туура тамак ашты, кийимди же аксессуарларды бир жолу тандап, ага жөн гана адатыңызды карманыңыз. Же өзүңүзгө күндүн деталдуу графигин түзүңүз. Келечекте эмне кылыш керек деген суроодон кыйналбаңыз. 5-чи ыкма, кокус сандар генераторун колдонуңуз. Дагы бир вариант, бир нече эквиваленттүү варианттардын арасынан туш келди тандоо. Мисалы, бул ыкманы венчурдук капиталист Патрик Мехгиннес дагы сунуш кылган. Ал дайым биржада өз бизнесин кантип жүргүзүүнү чечиш керек. Ошондуктан ал маанилүү эмес маселелер жөнүндө ойлонбойт, тандоону саатына өткөрүп берген. Мындай дейт ал: күнүмдүк ар кандай майда нерсени тандоо үчүн мен саат менен кеңешем ыкмасын колдоном. Мен варианттардын тизмесин 2-ге кыскартам. Анын ар бир вариантты саатымдын бир тарабына оңго же солго дайындайм. Мен секунд таякчасы колунун кайсы жарымында экенин карайм, чечим кабыл алынды. Бул акылсыз угулат, бирок бул ыкманы колдонуп көрүңүз, мага дагы бир жолу рахмат айтасыз. Көп убакыт үнөмдөйт ал. Кызык экен. Жана 90% эрежесин колдонуңуз. Чынында чечим кабыл алыш үчүн саат трюктары майда нерселер үчүн жакшы. Мисалы, эртең мененки тамакка эмне жеш керек же кандай галстук байлаш керек деген. Бирок жашообуздагы чечимдердин баары эле жөнөкөй эмес. Татаал тандоолор үчүн 90% эрежеси бар. Аны Эссенциализм китебинин автору
Грег Маккеан ойлоп тапкан. Төмөнкүлөрдөн турат. Биз тандоо жасаганда ар бир варианттын жакшы жана жаман жактары бар экенин билебиз да. Маккеон ар бир вариантты 0дон 100гө чейинки шкала боюнча баллууну сунуштайт. Эгерде чечимиңиз 90 баллдан аз болсо, анда баш тартыңыз. Бул акылга салуу. Эгер чечимиңизге так ооба деп айта албасаңыз, ага жок деп айтыңыз жана кабатыр болбоңуз. 90% эрежеси чечим кабыл алууну бир топ жеңилдетет. Эгерде варианттын 10дон ашыгы терс жактары жана 90%дан ашыгы оң жактары болсо, анда албетте аны кабыл алыш керек. Жана бизде акыркы дагы бир сонун ыкма бар. Бул ыкма ой жүгүртүү эксперименттеринин жаса деп аталат. Тим Урбан өзүнүн Wait by Way популярдуу блогунда окурмандарына ой жүгүртүү эксперименттерин колдонуу менен жада калса үй бүлө куруу, карьера тандоо сыяктуу чоң чечимдерди кабыл алууга болорун айткан. Кызык Wait by Why. Мисалы, мамилени улантуу же өнөктөшүңүз менен ажырашканыңыз жакшыбы деп күмөн санасаңыз, Тим Урбан төмөнкүнү сунуштайт. Кнопканы элестетиңиз, баскычта. Кнопка деп коелу баарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн. Аны басканда ажырашкандан кийинки келечекке барып каласыз. Мисалы, 2 ай алдыга. Сиздин оор күндөрүңүз, талаш тартыш, уруш, чыр чатактар жок, үй жыналуу, кыскасы мурункудай эмес. Баары өткөн чакта. Ушундай кнопканы басат билеңиз. Эгер ооба десеңиз, сиз ажырашуудан эмес, аны коштогон түйшүктөрдөн жана кыйынчылыктардан коркосуз. Дагы бир мисал. Сиз саякатка баргыңыз келет, бирок чечим чыгара албай атасыз. Элестетиңиз, досуңуздан сиз үчүн тандоо жасоону сурандыңыз. Жай күндөрдүн биринде ал сизге эртеңки рейске билет салынган конвертти берет. Кандай гана укмуш, сиз толкунданып тимеле укмуштуу сезимдерге чөмүлдүңүзбү же боштукпу? Эгер акыры болсо, анда сиз чындап эле бир жакка баргыңыз келбейт. Мынакей ушул сыяктуу ыкмаларды колдонуу менен биз чечим чыгаруу жана туура тандоону үйрөнсөк болот экен. Чечим демекчи, чындыгында чечим түрлөрү бар. Мисалы, кайсы көйнөктү кийем? Конокко барсамбы же театрга барсамбы? Кафеге барсамбы же үйдөн эле тамактансамбы деген сыяктуу майда чечимдер бар. Мында жогоруда айтылгандай саат ыкмасын же башка ыкмаларды пайдаланса болот. Бирок жашоодо абдан анан дагы бир ыкмалар бар. Тандоолор бул кандай дейсиң деп анан мындай кылбайлы десе, макул деп туруп көнүп экинчи адамга тапшырып койгон ыкмалар бар. Бирок жашоодо андан маанилүү нерселер бар. Бул учурда кеңеш угасың, ооба, жок, за, против баарын чогултасың. Анан кийин ошол нерсеге аттанасың. Мисалы, үй бүлө куруу маселеси. Мен көп айтып калам, адамдын жашоосу 2 гана бөлүктөн турат. Бул үй бүлө курганга чейинки жана үй бүлө кургандан кийинки деп. Анысы кандай? Үй бүлө куруу маселесинде сөзсүз түрдө биз аябай терең ойлонушубуз керек. Ошол адам төп келишеби сага? Ал адам сеникиби? Экөөңдүн жашооңо болгон көз карашың, ал сени сүйөбү, сыйлайбы, эмне себептен үйлөнөм, же эмне себептен турмушка чыккан атасың? Мына ошонун баарын тең толуктап, анан ушундай бир опурталдуу чечим кабыл алыш керек. Же болбосо башка өлкөдөн башка өлкөгө кетем деп чечим чыгара турган болсоң, бул сага эле эмес, сенин жакындарыңа да таасирин тийгизет. Демек, бул тууралуу дагы аябай ойлонуш керек. Мен мал мүлкүмдү, үй жайымдын баарын сатып кетүүгө даярмынбы? Эгерде мондой болсочу деп терең ойлончу учурлар бар. Достор, кандай гана чечим кабыл алуунун алдында турсаңыз дагы мен сизге ийгилик каалайм. Сиз чыгарган чечим туура болсун. Албетте биз дайыма бир нерседен баш тартабыз. Бул бир аз мындай проигрыш деп коет эмеспи? Утулуубуз, бирок утулуу туура эмес тандоодо чоң болуп калышы мүмкүн. Туура тандоодо бир аз гана кичине болушу мүмкүн. Ошондуктан туура чечимдер болсун. Мен болсо сиздер менен коштошом. Жалпы биздин сүйүктүү досторубузду Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Биз менен бирге болуңуздар. Ылдый комментарий калтырыңыз. YouTube каналыбызга катталыңыз. Баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.